Мыйзам биздин жашоо эрежебиз, ошо менен жашайбыз. Мына бир нече кодекстерге өзгөртүү киргизилди. Ошол жерден сураныштар боюнча кодекс жазган жумуштуу топтун мүчөлөрү бизнес акыйкатчы отурат. Эл аралык ишкерлер кеңешинин, юристтер бирикмесинин, улуттук бизнес ассоциациялар альянсынын, зергерлер бирикмесинин, бажы брокерлердин ассоциациясынын өкүлдөрү менен андан кийин аткаруу бийлигинин кызматкерлери менен чогуу талкуу кылдык. Азыркы кодекстерде бизнесмендерге эч кандай оордотуу жаза укугун чектөө болгон жок. Кээ бир маалыматтардан чыгып калып атат, угуп атасыздар. Тетирисинче биз жеңилдеттик. Жанагындай кош жаза, эгер кылмыш аныкталып калса, кош жаза болбойт. Айып пул же эркинен ажыратуу. Эгерде үстүнөн арыз түшсө, ишкердин, бизнесмендин мурункудай кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестерине каттап алып 1 жылдап текшермей жок. Ал кодекстер боюнча 10 күн мөөнөт койдук. Эгер арыз түшсө, 10 күндүн ичинде кылмыштын козгойт же баш тартат. Козгош үчүн ошол бизнестин, ишкердин жана аракетине ревизиялык же болбосо аудиттик текшерүү документи тастыкталыш керек. Жөн эле мурункудай рапорт менен козголорго биз чектөө коюп атабыз. Прокуратура, тергөөчү, соттор тарабынан жана налогторду дайындоо укуктарынан да ажыраттык. Бир канча сиздерге кошумча өбөлгөлөр түзүлдү. Мына ошол талкууга катышкандар көбүңүздөр отурасыздар ушул залда. Бул биздин ушу ишкерлерге жардам берүүгө болгон аракет.